Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ak Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Hurmattуу көрүүчүлөр, бүгүн биз кыргыз медицинасы тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Анткени кечээ күнү мен ушул Кыргызстандын бир аймагында жашап жаткан врач менен сүйлөштүм. Ал киши аты жөнүмдү айтпай эле коюңуз деди. Албетте административдик жана башка басым болушу күтүлөт экен. Бирок ошол кишинин жүрөгү чыдабай ушул азыркы кездеги кыргыз медицинасындагы көйгөйлөрүн мени менен бөлүштү. Биринчи көйгөй дагы деле ушул тыйын маселеси. Айлыктарыбыз аз деди. 6000, 7000, ашып кетсе 8000ге чейин ушул кадимки жөнөкөй врачтардын айлык акысы ошончо болот экен достор. Эми ойлоп көрсөңүздөр, мына азыр айтып жатышат, эми бул бийлик өкүлдөрү, ошол эле премьер-министр Кубатбек Боронов айтты, бул 30 жылдан бери чогулган көйгөй, ошонун натыйжасы мына азыр көрүнүп жатат деп. Албетте бул кыргыз медицинасынын ушундай мышык ыйлай турган акыбалга жеткендиги чынын айтканда 30 жылдан берки көйгөй, бирок ошол көйгөйдү оңдобогон ошол чоңдордун өзүндө негизги күнөө. Мына өткөндө карантин мезгилинде дагы бир аз көңүл буруп койбогон ошол эле Кубатбек Айылчиевдин өзүндө жоопкерчилик мунун бардыгы. Бирок ошону азыр бетке тутушуп, ушул 30 жылдык күнөө деп жатышат. Чынында бул нерсе чындыгында ошондой, бирок ошол жыйынтык чыгыш керек эле ошол карантин маалында. Эми 30 жылдан бери деп айтканыбыздын себеби мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушул 2099 жылдары Баткен согушуна чейин биздин аскер жагыбыз, ушул аскердик коргоо министринде да ушундай акыбал болгон. Ошондо 4 сакалчан кирип келгенде ошону жакшылап тоса албай, мына мен өзүм ошол согуштукта деле болгонмун 2000-жылы. Кыйналып биздин ал акыбал көрүнгөндөн кийин, ошондон кийин аскерлерге көңүл бурулуп калган. Бул жерде дагы ошондой согуш башталды мына. Бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги бул апаат келгенде биздин мажүрөө саясат жүргүзүлгөн биздин мажүрөө медицинабыз ушундай акыбалга туш келди жана көрүндү. Бул кезге чейин ушул биздин чоңдорубуз ооруп калса башка жактарга барышып, ошол эле Турцияга же болбосо Россиянын клиникаларына, башка жактарга барып дарыланышып, дабаланышып ушинтип келишкен. Мына азыр чек ара жабык үчүн ушул өзүбүздүн ооруканаларга барышып, өзүбүздүн ооруканаларда ушундай натыйжалар болуп жатат. Бул албетте бир жагынан ошол чоңдордун көргөндүгү жакшы болду, экинчи жагынан бирок көптөгөн биздин адамдарыбыз өмүрлөр кыйылып кетип жатат ушул медицинанын чабалдыгынан. Айлыктарыбыз абдан аз болгон деди. Азыр деле мына мынчадан акча беребиз, анчадан акча беребиз деп жатат. Ал дагы эртеге эле билинет. Ошол акчалар чын берилип жатабы, берилбей жатабы. Албетте бул нерсени шибегени капка салгандай болуп эле бир жагынан сайып чыгат эгерде бербей койгон болсо. Кубатбек Айылчиевич абдан чоң акчаларды, эми ал абдан чоң деле эмес, бул 70-80 миң деген ал врачтын ала турган акчасы. Ошончо акча болгондо жакшы иштеп, изденип, жүгүрүп иштешмек. Булар болсо ушундай кыйын абалдарда ошондой акча беребиз деп азыр врачтарды чакыртып жатышат. Ошондой акчаларын берип, ошентип жакшы караганда ошол мына азыр 2 жолу Россиядан, башка жактардан врачтар, медиктер барышты. Ошондой медиктерибиз эч жака кетмек эмес. Ошондой медиктерибизди өз мезгилинде даярдап, өз мезгилинде күчтүү болгонубузда жок деген, ушул медицинабыз күчтүү болгондо биздин Кыргызстанга жакшы эле болмок да. Эмне көп, бизде мединституттар көп. Жалал Абадта болобу, башка жагында болобу, Ошто болобу, даярданып каяка кетип жатат ал кадрлар, кандай кадрлар чыгып жатат, булардын баардыгы белгисиз. Компьютердик техникаларды алууга 1 жылдан бери мораторий жарыяланып калган дейт. Алууга мүмкүн эмес экен. Ал эми компьютерлеринин эң акыркысы 10 жыл болуптур ушул медицина
тармагындагы колдонуп жаткан компьютерлер. Жабдыктар абдан эски dedi. Баягы күнү Азаттыктын журналисттери уюштурган жолугушууда дагы Ысык көлдүк бир врач аксакал сүйлөдү. Техникабыздын бардыгы эски, айлабыз кеткен деп. Мына ошондой эски техника менен эптеп-септеп отурушат экен. Анан мен сурадым, сиздерде лабораториялар эле көп. Ушул келген эле адамды эми жөнөкөй эле бир турмуштагы окуялар боюнча сүйлөштүм да. Келген эле адамды лабораторияга жөнөтөсүңөр анализдери менен ошол частный лабораторияга. Эмне ошол жерде кандайдыр бир врачтын жеке кызыкчылыгы барбы? Эмне себептен мамлекеттик лабораториялар аз калган, мурдакыдай болбой, бекер адамдардын анализдерин чыгарып бере алышпайт, чыгарышпайт. Качан көрсөң эле 1000 сом, 500 сом, 600 сом дешип эле кымбат акчаларга бир доктурга көрүнүш үчүн 3000-4000 акчаң ошол лабораторияга эле кетип калат экен да. Бир мындай гепатит же болбосо ушул сыяктуу бир оорулар менен ооруганда десем, албетте бул жерде 7000-8000 айлык менен отурган врачтын ортосунда ошол муну бардыгы билишет дейт. Көбү жетекчилери деле билет экен ушундай нерсе бар экен. Ошол жеке лабораторияларга жөнөтүлүп, ошонун негизинен кандайдыр бир бонус алып, ошентип байкуш врачтар эптеп-септеп тиричилигин кылат экен. Врач ошол башкы врачтардын ачык эле айтат экен, биз айлыгыбызга иштебейбиз, биз анда ушуга деп. Анан айласы кеткенден бардык нерсеге ушул бармак бастуу, көз кыстуу болуп, элдин жеке ден соолугунун үстүнөн ошентип кээ бир жерде врачтар акча иштешет экен. Анткени алар дагы бала чакасын багыш керек, алар дагы жашаш керек. Биздин ушундай мажүрөө саясатыбыз адамдарды коррупцияга өздөрү түртөт. Мына мен мисалы үчүн 2000-жылдары органдарда иштегенмин. Айлык албай 6 айга чейин айлык алган эмеспиз биз, местный бюджет деп. Андан кийин мен базар органга барып 1 жыл 10 ай, 1 жыл 3 ай иштегенимде ошонун 9 айын айлыгын албай калганмын. Ошондо дагы жергиликтүү бюджеттен деп. Ошондой нерселерге бизди түртүп, ушинтип келе жатышат да. Эми азыркы кезде андай нерсе жок, бирок ушул врач чөйрөсүндө ушул адамдардын өмүрүн, ден соолугун коргоп кала турган жактарда ушундай нерселер абдан көп. Лабораториялар боюнча дагы сүйлөшүп, мен сурадым, ушул вирусологдор азыр ар бир областтын да ушундай көчмө машиналар менен вирусологдор барган. Ушулар кандай иштеп жатат десем, ал келген вирусологдор ошол Бишкектен келишкен, көпчүлүгү дагы ооруп, жергиликтүү бир мындай билим деңгээли туура келбеген, маселен ошол эле жөн эле лабораторияларда иштеп жүргөн орто деңгээлдеги кесипкөй адамдарды ошол вирусолог кылышып, алар негизинен өздөрү эмнени текшерип жатышат деле анча бир компетенттүү эмес болуп калышы мүмкүн деди да. Демек биздин алынган анализдердин дагы кандайдыр бир деңгээлде туура эмес чыккандыктарынан дагы күмөн жаралып калат экен достор. Ушул жөнүндө дагы сүйлөштүк. Ушул вирусологдор ушундай кесипкөйлөр дагы бизде абдан аз даярдалган экен. Ал эми азыр иштеп жаткандары ошол өз кесибине толук эле жооп бербейт экен. Себеби анткени бул вирусолог мындай дегендер санап алуучу специалисттер болгон. Азыр мына ушундай турмуш жагдайга байланыштуу талап кылынып жаткандыктан ушундай нерселер келип чыгып жатыптыр. Деги эле медицина тармагы абдан мышык ыйлай турган акыбалда экен. Анан дагы бир чоң рахмат айтып коюу керек. Ушул азыр өз каалоолору менен ушул чет өлкөлөрдөн барышып, ушул Россиядан барып жаткан доктор ушул медиктерибизге. Анан кече айтышты, ушул бизде саясатка эле жакын кандайдыр бир нерседен саясатты эле чыгара берүүнү каалайбыз да. Ошол врачтарды эч ким тосуп алган жок. Ошол мындай болду деп ошол жерде дагы кандайдыр бир ал врачтардын барып ишти уюштуруп, ушундай нерсе фактыга сүйүнбөй, аны ким тосуп алды, ачка калды деп саясат. Мен ошол медиктердин ичинен бирөөсү менен сүйлөштүм. Тосуп алган, тосуп албаган жагынан нааразычылыгы жок экен, сүйүнүп эле жакшы 3 маал тамагы менен деп эми колдон келишинче мамлекет түшүнө баштаган окшойт врачтардын кадырын. Мейманканага жаткызып, тамактарын берип, жакшы эле карап жатыптыр достор. Ызычуу боло бербегиле. Мен ошону эми чындыкты чындык катары айтыш керек да, анан эле мындай, анан тигиндей деп бир
сөздөрдү айтып эле кошумча сөздөрдү, далили жок сөздөрдү айта бербей. Бияктан баргандарды колдон келишинче карай баштаптыр. Эми баягы жумурткасы көчүгүнө келгенде какылыктаган тооктой болушуп, ошол медиктердин кадыр баркына жетип келе жатышыптыр. Эми ушул темп менен эле мындан кийин дагы ушул бойдон медиктерге бир шарттарды түзүп берип, ушул бойдон калып калса жакшы болмок достор. Мына ошол 2-3 айлык карантин кезиндеги көрүлбөгөн чаралардын эч кандай аракетсиздиктин негизинде ушул кезге жетип калдык. Чынын айтканда мен ошол айылдык доктурдан сурадым. Адамдарды азыр ушундай көзөмөлсүз эле калып калгандай болуп калды дейт. Ошол эле тез жардам машиналары жетишпейт. Чакырып келсе бүт айылдык ооруканаларда даже толо баштаптыр азыр орундар. Ошондуктан достор абдан өзүбүзгө этият бололу. Ал эми чоңдор оперативдүү кандайдыр бир аракеттерди жасаңыздар. Азырда кеч эмес, уюштуруңуздар. Саясат абдан курч болуп жатат. Шайлоо боюнча, башка боюнча. Кыскасы менин бүгүнкү айта турганым ошол достор. Аман эсен бололук. Кийинки жолукканга чейин саламатта тургула.